28 март күнү дүйнө жүзү эл аралык айымдар күнү деп жалпы аял затын майрамы менен белгилеп келет. Ал эми кыргыз эли аял затын өзгөчө бийик баалап, сый урматка бөлөп келген. Негизи аял заты эркектерден салыштырмалуу чыдамкай, жашоого күчтүү экенин эч ким тана албайт. Ал эми эненин ар бир балага болгон мээрими нур болуп төгүлөт. Ошондой эле бүгүнкү коомубузда жашоонун кыйын сыноосуна туш келген учурда дал ушул аял заты чыдамкайлуулугу менен, эрктүүлүгү менен жеңип келет. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду аял затына өзгөчө көңүл бөлүп, муктаж болгон энелерге биринчи кезекте колдоо көрсөтүүгө аракет кылып келет. Бүгүнкү 8 март эл аралык айымдар күнүндө фонд жааматы Балыкчы шаарындагы майып балдар коомундагы майып балдарын таштап кетпестен алаканына салып багып келген асыл энелерди Чүй облусуна жайгашкан Гавайи эс алуу жайына чакырып, майрамдар менен куттуктады. Биринчи бүгүнкү күндө сиздер менен бизди жолугуштуруп аткан жаратканга чек шүгүрлөр болсун, Аллага чексиз мактоолор болсун. Бүгүнкү ушул Кудай буйруса ушул күндү уюштуруу эмесинде чоң салымын кошуп аткан Тажикхан эже сизге Алла Таала эки күнү бактылыгын берсин. Бүгүн мына 8 мартка ошо апаларды майрамына карата ушул жерде ушундай бир сиздер менен, энелер менен отурууну Кудай насип кылган экен. Мен да өтө кубанычтуу болуп атам сиздер менен жолукканыма. Бул жерде азыр Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат деп пайгамбар алейхисалам дагы өз сөзүндө тастыктап кеткен. Кудайдан кийинки эле мээримдүү бул эне болуп эсептелет. Аны эч кимибиз тана албайбыз. Ошондуктан бул исламда берген көрсөтмө. Ал эми кыргыз атабызда дагы айтып, мына ушундай бейиш эне таман астында ошол эле мынакей ушул жерде баягы ушундай өзгөчө жаралган балдарды багып күнүнө ушундай бир түйшүк менен алып турушкан энелер отурат ушул жерде. Сиздер отурасыздар. Күчтүү инсандардын катарындасыздар. Аллах Таала ушул сыноону бергенде деле көтөрө ала турган адамдарга берет экен сыноону. Эне деле ата деле оор жүктүү балдарына көтөртпөйт да. Биз көтөртпөйбүз, балдарга оор келип калат, балам көтөрө албайт деп биз аны аяйбыз. Кудай Таалам да бизди ошончолук аяйт экен, бирок билет экен ким кайсыл сыноону көтөрө алат, анан ошондой сыноо берет. Ошон үчүн сиздер күчтүүсүздөр. Күчтүү болгондуктан Аллах Таала ушундай сыноону берет экен. Ошон үчүн ушундай күчүңүздөн, кайратыңыздардан жазбаңыздар. Ушундай бир бекем болуңуздар, бекем ден соолук тилейбиз сиздерге. Дайыма аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кудай буйруса ушул күнү дагы ушул көз ирмемде чогуулууну Кудай бизге насип кылды, Кудай буйруса. Анан ушундай бир жалганда бир убактылуу эле конокпуз. Энекелер, сиздер бар, биз жашап жатабыз. Сиздер болбосоңуздар биз бул жарык ааламды көрбөйт элек. Канчалаган бизге окшогон уулду төрөйм деп бейгүнөө дүйнөдөн өткөн канча энелер бар. Ошолордун катарында сиздер да болдуңуздар, бирок Кудай Таалам насип кылып мына ушундай укумдан тукум уланып келет. Ошондуктан сиздердин келаткан майрамыңыздар менен Кудай буйруса бекем ден соолук, эч убакта оорубаңыздар. Өмүрүңүздөрдүн акырына чейин жакшы күндөрдү көрүп, ушул балдарыңыздарга жараткан өзү шифа берген болуп, берген сыноосуна жеңилдик берип, ушундай бир жакшы күндөрдү жараткан насип кылган болсун. Кудай буйруса ушундай анан биздин дагы колубуздан келишинче кайрымдуу бол фонду ошо энени урматтоого көп басым жасап келебиз. Анткени эне ушул энени даңктап, ушул урматтап, анан мен да убакыттан пайдаланып айткым келет, урматтуу достор, мекендештер. Мына ушундай энени эч нерсеге алмаштырбасак, кечеги келген өмүрлүк жарыбызды энеден өйдө койбосок, аял өмүрлүк жар өзүнүн ордунда болсо, эне бул өзүнүн ордунда болсо, бардык нерсени өзүнүн ордуна койгонду билсек, мен ойлойм жашоодо жакшы жыйынтыктарга жетебиз деп. Ошон үчүн энени бийик коюп, ушундай урматтап жашашты жараткан Алла бизге насип кылсын. Майрамыңыздар менен дагы Балыкчы шаарындагы майып балдар коому көп жылдардан бери коомубуздун айырылуу катмарына кызматын кылып келет. Бул коомдун негизги максаты тубаса майып, ДЦП менен ооруп келген балдарды өзгөчө кучагына камтып, багып келген ата-энесине жардамчы болуп келет. Менин жумушумдун негизги максаты балдар, инвалид төрөлгөн балдарды алып барып интернатка таштап койбосун, детский домдорго алып барып таштап койбосун, өздөрү баксын деген ниет менен ачылган да. Негизги максатыбыз ошол. Ушуларга жардам берүү,
ата энелери кыйналып, энелери кыйналып калбасын деп тамак аш жагынан, кийим кече жагынан, жууркан төшөк, колубузга эмне тийсе ошондон алып, спонсорлорду таап жүгүрүп жүрүп, алып келип туруп жардам берип, анан дагы дарылаганга жиберип, операцияларына мурун жардам берчимин. Азыр кичине операциясына жардам бере албай калдым. Себеби деген спонсорлор көп жок болуп атат. Негизи менде деген 100, азыркы учурда 107 бала учетто турат. 107 баланын ичинен ар бир ата эненин кээ бирөө 2-3төн балдары майыптыгы бар. Ошол балдар менен иштешип атам азыр деген. Мен кайрымдуулук фондду постоянно көрөм, жакшы көрөм ушул фонддун эмесин. Постоянно көрөм кандай кишилерге жардам берип атканын, кандай үй бүлөлөр менен иштешип атканын. Анан бул дагы ошондой оорукчандар менен иштешип, көп кишилерге жардам берип, азамат жүргөндөрүн, азаматтын ушу жардам берип жүргөндөрүн угуп, окуп, аябай кубанычта болуп жүрдүм. Анан азаматка бир күнү телефонун таап алып туруп чалып, таанышып, сүйлөшкөм. Анан сүйлөшүп эле турчумун. Анан бүгүн аябай кубанычта болуп турам. Менин ушул инициативамды азамат колдоп берейин дегеннен ошо родительдерди алып келдим. Жалаң оорукчан балдардын энелерин алып келдим. Анан оорукчан кыздар өзү деле келди, алып келишти балдарын дагы. Мындай более-менее кичине баскан, сүйлөгөн кичине мындай более-менее статус инвалидностьта бар балдарын алып келишти. Көптү алган жок, баягы баспай, такыр үйдө жаткан балдарды, аларды уже ары бери сүйрө алышпайт. Может быть, келечекте дагы алып келип калышыбыз мүмкүн ошондой балдарды инвалидный коляскалары менен. Бирок ушул шартка байланыштуу биз деген ошо тяжелый формадагыларды алган жокпуз. Легкий формада кичине биртике балдарды алып келдик. Бул майыптар коомунда катталган балдардын ата-энелери эч жакка чыга албайт. Себеби майып балдарды багуу оңой эмес. Ошол себептен Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду аталган коомдун жетекчилиги менен сүйлөшүп, асыл болгон энелерди кубандыруу үчүн бул жолугушууну уюштурган. Биздин Балыкчы шаарындагы майып балдар коомунун атынан келдик. Тажкан жемдин учетунда турабыз. Менин кызым Айдана 5-класста уже быйыл 8 жыл болду. Сахарный диабет менен ооруп калган. Азыр инсулинге зависимыйбыз. Бизге ар кандай жакшы жөлөктөрдү көргөзүп турат. Тажкан жеге ыраазычылык айтабыз. Мынакей бүгүн эң сонун күн болуп турат. Бизди азамат менен да жолуктурду. Бардыгы жакшы. Азамат бизге эжелерине, апаларына көңүл буруп, келип биздин көңүлүбүздү алып жатат. Мен буга чейин кайрымдуулук фондду билип, дайыма көрүп жүрчүмүн. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн бизге ушундай өзгөчө күн тартуулаган азаматка чоң рахмат. Тажкан женин артынан Тажкан эже ушул азаматты таап, бизге өзүнчө бир көңүл буруп, жакшынакай күндөрдү тартуулап жатат. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолуңар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Кыргызымдын ушу силердей болгон жигиттери, эр азамат жигиттери бар болсун. Дайыма бизге ушундай кайрымдуулук иштерди кылып тургула. Майып балдар деп эле бизди таштап койбостон бизге ушундай жакшынакай көңүлдү буруп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ошо коомдо жүргөнүбүзгө 97-жылдан бери уже 25 жыл болуп калыптыр. Кызым ден соолугуна байланыштуу ушу 1-группасы бар. Ошондон бери Тажкан Асановна бизге каралашып жардам берип турат. Ошон үчүн ушу коомдо жүрөбүз. Эми сиздердей болгон, азаматтай болгон биздин Кыргызстандын жигиттери өркүндөп өсүп, ушинтип элге жардам берип, азыр деген жаштардын баары эле жардам берип калбадыбы? Ошондой деп ойлойм эми. Рахмат сиздерге. Жакшы күндөрүңөр көп болсун, ушинтип элге жардам берип, эл арасында жүрө бериңиздер. Коом 2008-ден бери ачылган, муну жетектеп келген биздин Тажкан Асановна. Ошол Тажкан Асановна кирге ошол 2008-ден бери ушул мен неберемди алып келгем. Ошо менин неберем ушул жүрөгү өскөн. Ошондон бери ушул Тажкан Асановнанын коомунда жүрөбүз аралашып. Мен бүгүнкү ошол Азамат Байматовду мен бүгүн эле көргөн жерим жок. Постоянно мен ушул Азамат Байматовдун YouTube каналына көп кирем.
Азамат Байматовду ошо көп жылдан бери тааныйм, ичинен маңдайынан көрбөсөм да бүгүн көрдүм, бирок мен каналына көп кирчүмүн, элге көп жардам берет. Мынжага чейин анча деген төшөккө жаткан адамдардын баарын алып барып, ошонун ыраазычылыгын алып, көп адам соопчугуна калган билем Азаматты. Анан бүгүнкү ошо биздин Тажиккан Асановна жетектеп келген биздин коомго, майып балдар коомун жетектеп келген Тажиккан эжеге рахмат. Анан ошо Азамат Байматов да канча элдин батасын алып атып, ошо батасы кабыл болсун, атына жараша заты болгон Азамат өмүрлүү болсун. Кыйын жашоону баштарынан кечирип келе жаткан энелердин минтип кубанып турганын көргөндө жүрөк жылайт. Мындай оор турмушта сынбай келе жаткан адамдардын минтип көңүлүн көтөрүп, кубандуу чоң сооптордун бири эмеспи? Мындай көңүл ачкан күндү уюштуруп берген фонд жетекчи Азамат Байматовго өзүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Азамат, мына сен деген аябай телевизорлордон көрүп, ушунчалык кубанып, ушул биздин Кыргызстанда, ушул мамлекетибизде биздин сендей балдар бар экенине кубанып, сенин кылган, элге кылган жардамдарыңды көрүп, көзүбүзгө жаш алып, кубанып, аябай кубанычыбыз койнубузга батпай, ушунчалык эме ыраазы болчу элек. Мына мен азыр өлө бактылуу болуп атам, даже бүт денем калчылдап атат ишенсең. Сени жаныңа келип көрүп, сени менен учурашып, момундай Кудайыма шүгүр, ушул сага жол берип, сага жолуктурганга. Ушунча ата-энелердин тиги тарткан түйшүгүн көрүп, угуп, билип, өзүң тиги ушундайларга жардам берип жүрүп, эмесине түйшүгүн түшүнүп келгениңе, убактыңды бөлүп келгениңе ушунчалык ыраазыбыз. Сөзүбүз менен айта албай турабыз азыр чындыгында. Эми сөз менен айта албасак деле, могу ыраазычылыкты ушу бизге көңүл бөлүп келгениңе, ушул ыраазычылыкты сага жаздык эле, ушуну бир алып койсоң, алтыным. Сендей балдарыбыз көп болсун, бактылуу таалайлуу бол, өмүрүң узун болсун, эл үчүн көп жаша алтыным, жолуң шыдыр болсун, төрт тарабың тең ачык болсун, көп жардамдарды берип атасың, жалаң оорукчан балдарларга операция канчаларды берип атасың, канчаларга өмүр кайтарып берип атасың чындыгында. Өлүп бараткан балдарга өмүр берип атасың сен деген. Өмүрлүү бол балам, бактылуу таалайлуу болгунуң, көп жашагының. Рахмат сага. Барыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн кандай сонун энелер үчүн, эжелер үчүн, апалар үчүн эң сонун күн болуп атат. Биринчиден Азаматка жолуктурган Тажиккан жеме чоң рахмат. Тажиккан жем болбосо биз Азаматты телевизордон көрүп эле батабызды берип атчу элек. Канча деген адамдарга, канча деген балдарга, кыздарга, апаларга сен жан дүйнөсүнө жан салып атасың алтыным. Чоң рахмат. Кудайым сага ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Апалардын ушул калоо тилектеринин баары кабыл болсун. Сендей кыргызымдын мырзалары көп болсун, жардам берген. Үй бүлөңдө ар дайым бакубат, бактылуулук жашоо болсун. Сени тапкан эне атаңа чоң рахмат. Сенин атыңды койгон эне атага да рахмат. Атыңа затың жарашкан кыргызымдын эң сонун жигитисиң. Сага эң сонун кол чабуулар кыздар биздин атыбыздан. Анан бүгүнкү күндү Кудайым бизге туш кылды. Сени менен ушул күндү биз аябай жакшы майрамдап, чогуу сүйлөшүп, чогуу пикир алышып отуруп алыстан келдик эле. Мына Балыкчы шаарынан биз телевизордон көрүп эле Азамат деп койчубуз. Мынакей эми азыр ушундай өзүңдүн жаныңда ушул алган өзүңдүн тилектериң кабыл болсун. Каалоо тилектин баары алтыным. Ден соолугуң болсун, өмүрүң узун болсун. Апалардын батасын кабыл алып коёсун. Ассаламу алейкум. Биринчи учурашып алалы. Биринчи Аллахым ушу берген баарыбызды жараткан, берип алып турчу Аллахым экен. Ушу Аллахым разы болсун. Сени берген ушу себепчи кылып көпүрө кылып ушу мүмкүнчүлүгү чектелген ушу балдарга жакшынакай ырайымдуулуктарды кылып атасың. Аллахым дайым разы болуп, баарысынан разы болсун Аллахым. Бар бол алтыным, аман бол, эки дүйнөдө кем болбо. Тилеген ушу канча апалар келсек, ошо апалардын баарын дуаларынын баары Кудайга жетсин. Ооруларга шифа берип атасың. Бир Аллахымдан, конечно, бирок сени себепчи кылып Аллахым берип коюптур ушу кыргызыма.
кыргызым деген жүрөгүң, кыргызым деген жакшынакай жигит экенсиң, алтыным, аман бол, бар бол. Аллахым дайым ыраазы болсун өзүңдөн. Жашоонун кыйын сыноосун күчтүү адамдарга берет деп бекерден айтылган эмес. Ар бир ата эне үчүн балдары баа жеткис байлык эмеспи? Ментип тубаса майып, ар кандай оорулар менен ооруган балдарын таштабастан мээримин төгүп келген энелерге асмандагы айды алып берсек дагы жетишсиз болот. Боорукерлик, чыдамдуулук, эрдиктин символу дал ушул энелер.